ошол оорунун баянын сурайбыз. Зарада бактерия барбы, жокпу? Бакпассив деп коет, ошол заранын бакпассивин карайбыз. Бул балага да, энеге да чоң таасирин тийгизет депчи. Жыныстык мүчөлөрдүн да гигиенасын сакташ керек. Иштегенде тердеп калышы мүмкүн, же башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Инфекция бөйрөккө чейин жетип калат. Товарсыздын өзүнүн сезгенип калышы. Саламатсызбы, урматтуу угармандар? Силер Главное ден соолук подкастын көрүп жатасыңар. Менин атым Эрке Абакирова, мен Авиценна клиникасынын маркетинг бөлүмүнүн башчысымын. Биз бүгүн аябай көп кездешкен, бирок көңүл бурбаган үчүн, жетиштүү көңүл бурбаган үчүн оорулашып кеткен маселе цистит тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин коногубуз Мусакеев Шайлоо, Авиценна клиникасынын урологу. Статистика боюнча Кыргызстандын 50% айымдар жок дегенде өмүрүндө бир жолу ушул оору менен кездешет экен. Цистит деген эмне деген оору? Бизге айтып берип коюңуз. Саламатсыздарбы? Цистит деген ошол заара тутумдарынын оорусу, табарсыктагы ошол булжыр челдеринин инфекциялык сезгенүүсү. Бул оору негизи ошол инфекциянын негизинен келип чыгуучу оору. Циститтин белгилери кандай болот? Негизи цистит көбүнчө бактериялык, ошол Escherichia coli деп коет, ошол инфекциянын негизинен көп байкалат. Бул негизи инфекциянын тийгизген таасиринен келип чыккан оорулар. Циститтин белгилери: заара чыгаруу учурунда заара түтүкчөлөрүндө ачышуу, кычышуу же болбосо ошол заара түтүкчөлөрүнүн ысытып ооруксунуусу. Андан кийин заарада кандын же бозгул түстүн байкалышы. Андан кийин ошол заара түтүкчөлөрүндө же болбосо ошол киндиктен ылдыйкы тарабы, табарсык туштарынын оорусу кездешет, ошолор менен байкасак болот. Цистит пайда болгондо, ушундай белгилерин байкаганда биздин айымдар көбүнчө гинекологко барат, Ошол жөнүндө айтып коесузбу? Бирок бул урологдор дарылаган оору деп эсептелинет. Негизи бизде уролог айымдардын аз болгонуна байланыштуу айымдарыбыз ошол уялат экен. Негизи уролог эмнени карайт? Уролог ошол заара системасын, мочеполовой система деп коет, ошону карайт. Ошол мочеполовой системада табарсык, бөйрөк, ошол заара чыгуучу тутумдары, жана каналдары деп коет, ошолордун баарын ошол уролог карайт негизи. Циститке көбүнчө кайсы адамдар кабылданат? Циститке негизи ошол биздин статистика боюнча негизи көп бөлүгү ошол айымдар кайрылат. Себеби дегенде заара тутуму кыска болгондуктан инфекция оңой эле өтүп кетет табарсык жаккачы. Ошол инфекциянын өтүп кеткенине байланыштуу көбүнчө аялдар кайрылат. Эркектер да кайрылат, бирок аз чамда. Цистит жугуштуу оору болуп эсептелинеби? Негизи жугуштуу оору деп айтылбайт, бирок жыныстык жол менен жуккан инфекциянын тийгизген таасиринен ошол инфекциянын жууп калуусу, бул эми жугуштуу оору да деп койсок болот. Ошол инфекциянын тийгизген таасиринен ошол цистит келип чыкканынан жугуштуу деп койсок да болот да. Циститтин кандай түрлөрү болот? Биринчиден ошол циститтин курч жана өнөкөт түрлөрү деп айтылат. Бул ошол инфекция жуккандан кийин же инфекциянын тийгизген таасиринен кийин ошол тез башталышы, өнөкөт бул симптомдору билине баштайт бул учурда. Ошол учурда маани бербей койсо же лечениясын албай койсо, ошо өнөкөткө алып кетиши мүмкүн. Андан кийин ошол табарсыкта табарсыктын лейкоплакиясы деп коет. Лечение албай жүрсө же көңүл бурбай жүрсө, ошол табарсыкта жалпак ак челдер пайда боло баштайт. Көп учурда ошол биз анализ кылып келгенде мачасы дагы, бактериялык инфекциялар дагы таза чыккандан кийин биз цистоскоп менен карайбыз табарсыктын ичин. Ошол учурларда дагы ушул табарсыктын лейкоплакиясын дагы тапсак болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө доктурга барыш керек, анткени цистит деп өз алдынча дайыма дарылай берсе, бирок лейкоплакия болуп калса анда эч жардам бербейт турбайбы? Эч кандай жардам бербейт. Себеби дегенде баары норма чегинде болот. УЗИден дагы анализдеринде норма чегинде болот, эч кандай жыйынтык болбойт негизи. Ошол учурда биз цистоскоп менен табарсыктын ичине кирип, ошол камера менен
карайбыз товарсыздын ичин. Диагностика жасаган учурларда ошол же товарсыздын өзүндө таш пайда болуп калышы мүмкүн, же болбосо лейкоплакия пайда болуп калышы мүмкүн, же кандайдыр бир товарсыздын ичинде чел кабыгында ошол өсүмдү пайда болуп калышы мүмкүн. Ошонун тийгизген таасиринен дагы циститке алып келиши мүмкүн. Циститти кантип туура дарылайт? Мындай курч анан өнөкөт түрлөрү болот турбайбы? Биздин айымдар, мен көбүнчө угам, мындай дарыланышат, дарыгерге барып, анан эмкиде кайталанганда кайра эле ошолорду эле ошол дарыларды кабыл ала беришет да. Ал болсо уже жардам бербей калат, же уже өнөкөт түрүнө өтүп кетет. Туура айтасыз. Негизи дарылоодо ошол инфекция, кандай инфекция чыкса ошого жараша антибиотиктерди же болбосо кошумча дарыларды жазып беребиз. Андан кийин суюктукту көп ичиш керек, себеби дегенде ысытма болот, алсырайт. Андан кийин болсо ошол дары дармекти биз жазып бергенден кийин аны убагында кабылдаш керек, кайсыл учурда ичиш керек, кандай учурда свечаларды колдонуш керек, ошолорду убагында кабыл алып туруш керек. Андан кийин диета да жазып беребиз, себеби ачуу, кычкыл тамактарды кабыл албаш керек, ошол диетаны да туура сакташ керек. Андан кийин негизги ошол лечение алып жатканда дагы гигиенаны жакшы сакташ керек. Негизи дагы бир кошумча нерсе айтып кетейин. Эмне үчүн аял кишилер көбүнчө себептерин айтып кетейин. Циститке көп кабылат. Бизде азыр намаз окушат, даарат алып турушат. Аял кишинин ошол заара тутуму кыска болгондуктан инфекция тез эле өтүп кетет деп жатпайбызбы? Арткы тешик дагы бизде жакшы арчылбай калышы мүмкүн аял кишилерде. Же болбосо аял кишилерде арткы тешигин алдыңкы тешиги жакын болгондуктан ошол жанагы кишечный инфекциялар дагы өтүп кеткендиктен бул циститке алып келип жатат. Ошонун негизинде гигиенаны жакшы сакташ керек да. Даарат алганда дагы биринчи алдыңкы тешигин жакшы жууп тазаласа, андан кийин арткы тешигине өтүп, же болбосо арткы тешигин жуугандан кийин алдыңкы тешигин колду жууп тазалагандан кийин анан даарат алыш керек. Бул дагы бир негизги причинасынын бири. Ушул циститтин биринчи алдын алуучу ыкмасы гигиена экен, Дагы кандай алдын алуу ыкмалар бар? Негизи алдын алууда ошол биринчи эле гигиенаны сакташ керек. Андан кийин ошол өз алдынча дарыланбаш керек. Врачтын көзөмөлүнөн кийин туура диетаны жазып берсе, диетасын сакташ керек. Дарыларды өз убагында кабылдаш керек ошол. Силер көп жолугасыңарбы ушундай өз алдынча эле өзүн дарылай берген ошо цистит болуп ооруп калгандардыкы? Негизи биз интернетке видеолорду чыгарып, цистит жөнүндө же башка урологиялык көйгөйлөр боюнча видеолор чыгарабыз. Ошол учурларда бизде айыл жеринде, шаардан алыс жайгашкан жарандар кайрылып жатышат. Көбүнчө биз врачка жетпей жатабыз, врачтын кабылдоосуна жетпей жаткандыктан биз интернеттен көрүп ушундай дарыларды кабылдап атабыз дейт. Ал негизи туура эмес. Биринчиден причинасын билип алыш керек, кандай оору экенин диагноз коюп алгандан кийин анан ошого жараша дарылоо ыкмалары кетет да. Бирок ага дагы болушунча жардам берип атабыз, себеби дегенде онлайн кайрылгандарда мындай анализдерди өтүш керек, УЗИ жыйынтыгын көрсөткүлө деп ошого жараша дагы болушунча жардамыбызды берип жатабыз азыр. Онлайн консультация да кылса болот. Онлайн консультация да болот негизи, бирок келип көрүнгөнү жакшы негизи. Эгер муктаж болуп, возможностью жок, эч кандай ошол врачка келе албай жатса, анда ошондой жасасак, жардамды көрсөтсөк болот негизи. Мисалы бир ушундай айым үйдө отуруп, катуу ушундай белгилер пайда болсо, биринчи эмне кылыш керек? Биринчи, экинчи жолдору? Эгер белгилер, негизи ооруда белгилер пайда болгондо эле дароо дарыгерге барыш керек. Дарыгердин көзөмөлүнөн өтүш керек. Андан кийин жанагы дарылоо ыкмаларын алса болот негизи. Негизи оорулар мындай же дем алыш күнү, же кечинде башталат го. Анан циститтин башталышы, мындай белгилер аябай курч, анан катуу ооруйт, Ошондо эмне кылса болот?
Биринчиден ошол инфекциялык тийгизген таасирлер болуп калса, ошол температурасы көтөрүлүшү мүмкүн. Температурасы көтөрүлгөндө ошо жаропонижающий препараттар бар, ошолорду кабылдап турса болот эгер түнү менен температура болсо. Андан кийин ошол заарасы ачышып же заара кылган учурларда каналдын ичи ачышуу болушу мүмкүн. Ошолордо да суюктукту көп колдонуш керек. Суюктук ичиш керек. Андан кийин эртеси ошол жакшы таасирин бергенден кийин ошол дароо урологдун көзөмөлүнө барыш керек. Көбүнчө эле айымдар ушундай заарадан ачышкан үчүн суусундукту да аз ичип калышат, бирок бул оору күчтөп кетиши мүмкүн турабы? Ооба, күч алып кетиши мүмкүн. Эгер үйдө баягы симптомдор кээде жоголуп, кайра пайда боло бериши мүмкүн да. Бул өтүп кетет, бул бир азда өтүп кетет деген ойдо жүрө бериши мүмкүн. Андай негизи туура эмес. Дароо эле ошол негизи дарыгерге барыш керек. Цистит кантип аныкталат? Циститти аныктоодо биринчи ошол оорунун баянын сурайбыз, качан башталды, кайсыл учурда. Андан кийин ошол эртең мененки заарасын, заарада бактерия барбы, жокпу, заарада ошол инфекциялык жана лейкоцисттер повышенныйбы же норма чегиндеби, ошолорду көңүл бурабыз зааранын ичиндеги тиркемедеги анализдерди. Андан кийин ошол бак пассив деп коет, ошол зааранын бак пассивин карайбыз, бактерия барбы, жокпу. Андан кийин ошол УЗИ жыйынтыгын көрүшүбүз керек табарсыздын ичинде. Эгер УЗИ жыйынтыгы да норма боло турган болсо же анализдер норма чегинде көрсөтө турган болсо, анда биз ошол цистоскоп менен табарсыздын ичин карашыбыз керек. Ал жакта дагы табарсызда ташпы же лейкоплакия деп коет, ошолор барбы, жокпу, же өсүмдүүлөр барбы, жокпу көрүшүбүз керек табарсыздын ичин дагы. Андан кийин дарылоо ыкмасын өтөбүз. Жыныстык жашоого цистит кандай таасир этет? Жашоо шартында тоскоол болот. Жыныстык катнаш учурунда дагы оорутуу же болбосо дискомфортко алып келиши мүмкүн. Же ошо партнеруна кандайдыр бир ыңгайсыз учур жаратышы мүмкүн. Ошол учурлар көп кездешет негизи. Цистит кош бойлуулук маалында кандай коркунучу бар? Ооба, негизи кош бойлуу учурунда негизи какшап айтып келебиз. Жыныстык жол менен жуккан инфекциялардан алыс болгула. Бул балага да, энеге да чоң таасирин тийгизет депчи. Анан бул учурда дагы бир нерсе айтып кетсек да болот. Жыныстык катнашка түшөрдө ошол жубайлар жыныстык мүчөлөрдүн да гигиенасын сакташ керек. Жыныстык катнашка түшөрдөн алдын же түшкөндөн кийин дагы ошол гигиеналарды туура сакташ керек. Бул негизи эркек адам же аял киши деле эртең менен жумушка кетет, жумушта кечке ошол кийимин алмаштырбай иштейт да. Иштегенде тердеп калышы мүмкүн же башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошодон улам дагы гигиена сакталбай калышы мүмкүн. Ошонун негизинде дагы жанагы циститке алып келет бул дагы. Анан ошол балага тийгизген таасирлери бизге келген пациенттер кош бойлуу болуп келет дагы ошол бөйрөк ооруларына да алып келиши мүмкүн. Инфекция бөйрөккө чейин жетип калат. Бөйрөккө чейин жеткенден кийин ошол аргасыздан ошол бөйрөккө стенд койгон учурларыбыз болот. Ошол негизи жашоо сапатын төмөндөтүп коет да. Циститти дарылоо канча убакытка созулат? Негизи дарылоо ыкмасында анализ жыйынтыктары чыккан соң бир оорунун ошол түзүлүшүнө жараша болот. Анын негизи 3 күндөн 7 күнгө чейин лечение болот. Силер айтпадыңызбы ушул дарыланганда бир диета кармаш керек деп? Кайсы тамактарды жебегенге оң болот? Ачуу жана кычкыл, туздуу тамактардан алыс болуш керек ошол учурда. Андан кийин спирттик ичимдиктерден алыс болуш керек жана энергетиктерден алыс болуш керек. Андан кийин ошол газдалган суусундуктардан дагы алыс болуш керек. Циститти дарылоодо антибиотиктерди колдонууга кооптуу болбойбу? Жок, негизи ошол инфекциянын чыгышына, кандай бактерия чыгышына жараша антибиотиктер бар. Ошого инфекциянын канчалык көлөмдө чоңойгонун ошого жараша жазып беребиз негизи. Ошол инфекция үчүн болот деп атасыңар, Анан бирок
статистика боюнча кышыңда күзүндө 30%ке көп мындай карылуулар көбөйөт экен да. Негизи ошол сууктун тийгизген таасирлери дагы бар, бирок негизги причинасы ошол инфекция. Суукта дагы ошол инфекциялар да козголушу мүмкүн. Бул негизги причиналардын бири. Анан табарсыздын өзүнүн сезгенип калышы, булчуң-эттери же ошол нервтерге суук тийгизген таасиринен дагы ошол нерсени козгошу мүмкүн. Рахмат Шайлоо, бизге цистит жөнүндө толук маалымат бердиңер. Эми мындай жыйынтыктап дагы бир жолу айта кетели. Ооруп мындай белгилери болсо, биринчиси дароо эле дарыгерге кайрылыш керек. Өз алдынча дарыланбаганга аракет кылыш керек. Диета кармаш керек экен. Туура. Негизи ошол азыркы жогоруда айтып кеткен ыкмаларды же гигиеналарды, туура тамактанууларды негизи сактап туруш керек. Баягы өз алдынча дарылоону эч качан кабылдабагыла. Башка органдарга да тийгизген терс таасирлери болуп калышы мүмкүн. Биз негизи дарылоодо дагы башка органдарга да тийгизген таасирлери болуп калса дагы башка дагы кошумча дарыларды дагы жазып беришибиз мүмкүн. Ушул циститти туура эмес дарылап, мындай күчөтүп, анан ошол операцияга да алып келиши мүмкүнбү? Силер биз билебиз, могу Авиценнада урологдор командасы операция жасайсыңар, ошондой кездешеби силерде? Кездешкен учурлар бар, ал аз чамда кездешет. Циститке жанагы лечение алып жүрө берип, таасири жок же ошол симптомдор лечение алгандан кийин деле кайра кайталана берсе, ошол сөзсүз түрдө табарсыздын ичин көрөбүз. Бөйрөккө чейин ошол стетоскоп менен кирип, карап, диагностика жасайбыз негизи. Рахмат. Мусакеев Шайлоого жазылып, Авиценна клиникасына көрүнүп келгиле. Мусакеев Шайлоонун тиктогу бар, инстаграмы бар. Биздин Авиценнага катталып, инстаграмга жазылсаңар болот. Ден соолукта болгула. Саламаттаңыздар. Саламаттаңыз.